Өмүрбек Текебаев мени мандаттан ажыратуу чечими сотторго саясий буйрук болуп келген. Бишкектеги 1-май райондук соту 23-ноябрда активист Темирлан Ормоковдун Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандатын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Бул тууралуу Ормоков Фейсбуктагы баракчасына жазып чыккан. Ал эми мындан ары жогорку сотко Конституциялык палатага бараарын билдирген. Бул маалыматты Ата Мекен партиясынын лидери өзү да ырастады. Өмүрбек Текебаев сотко өзү катышпаганын айтып, мандатты алуу тууралуу сот чечимин саясий чечим деп баалады. Бул саясий чечим экенин мен так айтып коюшум керек. Бүгүнкү бийликтегилер фракция башчыларынын жана башка күбөлөрдүн алдында мага мандатты керек болсо алып коебуз деп айткан учурлары болгон. Сот дагы эле саясий буйрукту аткарып жатат. Өмүрбек Текебаевдин айтымында соттун бул чечими 30 күндөн кийин күчүнө кирет. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча сот чечими тууралуу маалымат бере элек. Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз 12 октябрда депутаттык мандатынан өз эрки менен баш тартып, аны партия лидерине берүүнү БШКнын төрайымынан өтүнүп, арыз жазгандан кийин Өмүрбек Текебаев Жогорку кеңештин 6-чакырылыштагы депутатынын мандатын 15 октябрда алган. Эске салсак, Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жарыянын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрөт. Жогорку сот 2019-жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына чыгарган. Иш ушул тапта Бишкектин 1-май райондук сотунда алардын иши кайрадан каралып жатат. Булак Назар Ньюс Кейжи.